Орта Азияда футбол бул намыс, бул тарых жараткан оюн. Биз силерге эң күчтүү команданы тартуулайбыз. Талаада жигиттик, жүрөктө, жеңишке ишеним. Бул команда чемпиондордун командасы. Андыктан видеону баштайлы. 5-нчи орунда Түркменистан курама командасы. Соңку жылдар Түркменистан курама командасы Азиядагы таймаштарда өзүнүн мыкты көрсөтө баштады. 2027 жана 2026 жылкы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарында команда чоң аракет менен ойноп жатат. Жаңы жылдыздар, жаңы үмүт. Команданын башкы майштыруучусу Равшан Мередов жетектеп курамга жаңы оюнчу футболчуларды кошту. Алардын ичинде Аманов, Чарыев, Тагаев жана Курбанов сыяктуу оюнчулар өзүн көрсөтө алышты. Анткени менен Түркменистан Орта Азиядагы эң алсыз командалардын катарына кирет. Ошондуктан 5-нчи орунда кала берет. 4-нчи орунда Тажикстан курама командасы. Тажикстан улуттук футбол командасы. Бул команда 92-жылы түзүлгөн. 94-жылы ФИФАга мүчө болгон. 2023-жылы Орта Азиянын кубогунда өз ийгиликтерин жараткан. 2024-жылы Азия кубогунун финалдык этаптарына биринчи жолу катышты. Команда күндөн күнгө күчөп, Азия жана дүйнө чемпионаттарына чыгууга умтулат. Бул футбол биздин сыймылыбыз. Ошондуктан Тажикстан курама командасы Орта Азияда 4-нчи орунда кала берет. 3-нчи орунда Кыргызстан. Кыргызстан футболу чыныгы өнөр. Биздин улуттук команда акыркы жылдары чоң ийгиликтерге жетишип, Азияда өз ордун бекемдеп келет. Кыргыз футболчуларынын талаппас эмгеги, чечкиндүүлүгү жана биримдиги бизди шыктандырат. Көк асманда желбиреген кыргыз желеги, чоң аянтта кагылган жүрөктөр — бул биздин баатырлардын согушу. Жаркын келечек үчүн Кыргызстан футболу жогору көтөрүлсүн. Биз биргебиз, биз жеңебиз. Анткени менен Кыргызстан футболу өнүгүп келе жатканын далилдеп турат. Ошондуктан Орта Азияда өз ордун билип, 3-нчи орунду камсыз кылып турат. 2-нчи орунда Казакстан курама командасы. Казакстан футболу жүрөктүн ыргышы, күчтүн символу. Казак футболчулары ар бир беттеште чыныгы эрдикти, талыкпас күрөштү көрсөтүшөт. Казакстандын жаштары жана тажрыйбалуу оюнчулары биримдикке, кыялдарга умтулуп, чоң ийгиликтерди багынтышат. Ар бир гол өлкө үчүн, ар бир жеңиш келечек үчүн. Казакстан команда Азиянын аянттарында өз ордун бекемдейт жана дүйнөгө казак футболу үчүн күчүн көрсөтөт. Жана 1-нчи орун Өзбекстан курама командасы. Өзбекстан курама командасы бул жылы 2026 жылы боло турган дүйнө чемпионатына жолдомо утуп алды. Бул Орта Азияда жана Өзбекстан курама командасынын тарыхында биринчи көрүнүш болуп калды. Анда эмесе биз куттуктайбыз. Өзбекстан футболу намыс, күч жана келечек. Ар бир беттеш бул тарых. Өзбек футболчулары жүрөгү менен ойнойт, элинин даңкы үчүн күрөшөт. Бул команда эл аралык аренада тайманбай оюн көрсөтүп, жеңиштерге кадам таштоодо. Жаштар биздин үмүт, талыкпаган эмгек менен алар келечектеги чемпиондорду тарбиялоодо. Өзбекстан бир максат, бир жүрөк, бир команда. Ушуну менен биз бул видеону жыйынтыктай берсек болот. Баарыңыздарга рахмат. Кандай эмесе кош болуңуздар.